Сиз менен таанышып, жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Эң биринчиден биздин чыгарылышка конок болуп бизди чакырганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Анда эмесе суроо биздин досторубузга ошо өзүңүздү тааныштырып, кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Менин атым Бактыгүл Бозборкоева. Мен өзүм Кыргызстанда төрөлгөм. Нарын областында. Өзүм мединститутту бүттүм. Кесибим боюнча акушер-гинеколог. Азыр болсо ушул Кыргызстанда үй-бүлөнү пландаштыруу альянсынын жетекчиси болуп иштейм. Ушу иштегениме 20 жыл болду өкмөт эмес бейөкмөт уюмунда. Анан дагы айта кетсем, өзүм акушер-гинеколог болуп иштебейм, бирок ушул баягы сферада иш алып барабыз да, ошо үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча. Чоң рахмат. Ал эми ошол КАПС организациясы боюнча кененирээк маалымат кетсеңиз, качан, кантип, тарыхы боюнча ошол КАПС организациясынын түзүлүшүнө эмне себеп, эмне түрткү болду эле? Эми Кыргызстанда үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча негизи эле баягы бейөкмөттүк эмес уюмдар жок эсе. Ошол 96-97 жылдары Кыргызстанга ушул үй-бүлөнү пландаштыруу, репродуктивдик ден соолук боюнча деген темалар көтөрүлгөндө эле ушу бизде ушундай НПО жок экен, ушундай НПО керек дегенден анан биз ошол 2000-жылы официалдуу түрдө регистрациядан өткөнбүз. Ошол регистрациядан өткөндөн кийин биз 2000-жылы официалдуу түрдө ишибизди баштадык. Биздин организация негизи Кыргызстанда үй-бүлөнү пландаштыруу альянсы деп аталат. Биздин уюмубуздун эң негизги максаты ошол биздин Кыргызстанда жашап жаткан калктын саламаттыгын сактоо, өзгөчө ушул тукумулуу ден соолугун жакшыртуу боюнча негизги максатыбыз ушул. Биздин уюмдун максаты. Ошондой эле негизи эле биздин уюм эң биринчиден болуп Кыргызстанда ошол үй-бүлөнү пландаштыруу, репродуктивдик ден соолук боюнча эң биринчи бейөкмөт уюмдар болуп эсептелинет. Азыр Кыргызстанда негизи ушул репродуктивдик саламаттык боюнча 1-2-3 эле бейөкмөт уюму бар. Ошо биз мына 20 жыл болду ушул иштегенибизге. Өзгөчө ошол биздин иштей турган баягы жолубуз үй-бүлөнү пландаштыруу, аялдардын ден соолугун чыңдоо, ошондой эле жана бойго болтурбоочу каражаттарды сунуш кылуу, бойдон алдыруунун баягы методдору, коопсуз методдорун сунуштоо, ошондой эле ошол үй-бүлөнү пландаштырууда кандай маселелерди коюш керек үй-бүлө, ушул жөнүндө маалыматты калк арасында биз таратабыз. Чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик болсун. Анда эмесе кийинки суроого өтөрсөм, ошол азыркы күндө көп тренингтерди өтүп, маалыматтарды берип жүрөсүздөр. Ошол күнгө чейин канчалык деңгээлде, кандай жетишкендиктерге жетиштиңиздер жана ушул нерселерди өтүүдө кандай кыйынчылыктар болду эле сиздерде? Эми биздин уюм көп жетишкендерге жеттик, көп жакшы жетишкендиктер болду. Эң биринчиден ошол биз биринчиден болуп Бириккен Улуттар уюму менен көптөгөн долбоорлорду ишке ашырдык. Бул долбоорлор көбүнчө ушул жаштарга арналган. Ошондой эле бул долбоорлор ошо айыл жергесинде жашаган аялдар үчүн, эркектер үчүн, жаштар үчүн арналган долбоорлор болгон. Эми долбоорлор 25-30га жакын биздин долбоорлор ишке ашты 20 жылдын ичинде. Анан биздин өнөктөштөр ошо жана Бириккен Улуттар уюмунун көп уюмдары бар, жана балдар менен иштөө, калкты жайгаштыруу фонду, ошондой эле эл аралык башка уюмдар бар, жанагы германиялык өнүктүрүү өзүнчө уюму, андан сырткары жанагы швейцарский фонд развития, ошондой эле USAID, ошондой эле мына бизди азыр каржылап жаткан, азыркы күндө акыркы 6 жыл каржылап жаткан САФ деп коет, жанагы бойго баягы бойдон коопсуз бойдон алдыруу фонду бар. Ошол фонд аркылуу дагы биз көптөгөн иштерди алып барып жатабыз. Эми эң негизги кыйынчылык биздин иштеп жаткан иште бул баягы эл арасында ошондой эле баягы бизде
өкмөттүн баягы мүчөлөрү бар. Ошолор көп кезекте ошол биздин теманы көп баягы жакшы көрө бербейт да. Биз аборт жөнүндө мисалы үчүн темаларды сунуштасак, силер мына түрлөрүн айтып атасыңар, кереги жок, аборт жасатпаш керек деп көбүнчөлөр биздин уюмга кээде терс карап калат. Ал эми бойго болтурбоочу каражаттардын маселесин көтөрүп келсек, силер бойго болтурбоочу каражаттарды биздин жаштарга берип, кыргыздардын санын азайткан атасыңар деп анда да кыйынчылык келтирет. Негизи эле бул репродуктивдик саламаттык абдан баягы оор, анан абдан жабык тема деп айтсак болот. Себеби ар бир үй бүлө өзүнүн эмне жолдору менен сактанып атат, канча жолу аборт жасаштык, кандай сактануу түрлөрү бар дегенди ачык айта албайт да. Себеби бул купуя тема. Ошондуктан бизге ошол кыйынчылык ушул негизи эле репродуктивдик ден соолук боюнча ачык айкын айтып, ушул баягы жолдомону ачык алып кеткенге кыйынчылыктар көп туулат. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарга дагы маалымат берердин астында дагы бул тема абдан оор. Ошон үчүн туура жеткизиш керек, туура айтыш керек. Ошондуктан бизде ошо көбүнчө улуу муундагы баягы адамдар көбүнчө каршы чыгышат. Мына бойго болтурбоочу каражаттар кереги жок, абортту тыюу салгыла, жаштарды үйрөтпөй эле койгула, жыныстык тарбияга кереги жок. Силер аларга үйрөтсөңөр, анан тескери үйрөтүп коесуңар, анын кереги жок, айтпай эле койгула. Айтсаңар алар да үйрөнүп алышат деп ошо туура эмес көз караштар көп болот. Ошондуктан ошондой кыйынчылыктар пайда болуп калат да. Түшүнүктүү, чоң азычал. Жана ошондой эле усулдук китептериңиздер бар. Ушул айыл турмушундагы жашаган кыздарга кандай шарт жана мүмкүнчүлүктөр бар? Эми биздин көп долбоорлордун алкагында көптөгөн усулдар иштелип чыккан. Ошол усулдар менен биз колдонуп, ошол көбүнчө айыл жергесиндеги калкка маалымат беребиз. Көбүнчө ушул баягы эң биринчиден үй бүлөнү кандай пландаштыруу керек, репродуктивдик саламаттыкты кандай сактоо керек, ошондой эле жаштар үчүн дагы көп усулдар бар. Ошол усулдарды мисалы үчүн биз Узген районунда иштегенбиз. Ушул райондо социалдык мектепте иштеген социалдык мугалимдер бар. Ошол мугалимдер аркылуу биз окуучулар менен иштегенбиз. Ошол окуучуларга жыныстык тарбия боюнча көп усулдар, көп жана буклеттер, ошонун баары иштелип чыккан. Ошонун баардыгы бар. Ошолордун баардыгын сунуштасак болот, сиздерге алсаңыздар болот. Ошондой эле бизде социалдык роликтер көп иштелип тартылган. Ошол үй бүлөнү пландаштыруу боюнча, жаштарды жыныстык тарбиясы боюнча, негизи эле ошол репродуктивдик саламаттык боюнча жана ковиддин репродуктивдик саламаттыкка болгон таасири боюнча бизде абдан көп баягы маалымат берүүчү усулдар көп. Ошонун баардыгын алып сиздер колдонсоңуздар болот. Андан сырткары биз мына көптөгөн азыр астыда көптөгөн пландарыбыз турат. Ошол пландардын жөнүндө мен азыр айта кетсем. Ошол алдыда пландарыңыз жана ошондой эле кыялдарыңыз жөнүндө. Эми биздин эң негизги азыр планыбыз башка жерге баягы көңүл буралы деп эң биринчиден ошо биздин жаш муун келечектерибиздин, жаштарыбыздын көптөгөн көйгөйлөрү бар. Биринчиден ошол үй бүлө курууга өздөрүнүн даярдыгы канчалык деңгээлде, үй бүлө курганга даярбы, эне болууга даярбы, баягы баланы көтөрүп төрөгөнгө даярбы, төрөгөндөн кийин баланы чоңойтконго даярбы деген көп маселелер көп болуп атат. Кечээ эле мына биз социалдык тармактар аркылуу сурамжылоо жүргүздүк. Ушундай силерге мектеп керекпи? Ошол мектепте сиздерге кандай маалыматтарды берсек деп. Анан биз абдан көп кайрылууларды кечээ алдык. Эң биринчиден ошол бойго болтуруулардын астында кандай даярдык көрүш керек, анан бойго болгондон кийин кандай дары-дармекти ичиш керек, анан төрөгөндө кандай баягы өзүн алып жүрүш керек, төрөгөндөн кийин балдарды кандай эмизиш керек, жана башка көптөгөн суроолордун баардыгын кечээ бизге сунуштады. Анан биз азыр ошо пландап атабыз, бир чоң борбор ачсак, мектеп деп атабыз, школа будущих родителей деп. Ошо болочокто боло турган ата-энелер үчүн мектеп сыяктуу бир өзүнчө бир борбор ачып, ошол жерге биздин жаштар кайрылса болот да. Мисалы үчүн мен турмушка чыгайын деп атам, анан эмне кылышым керек, кандай даярданышым керек деген.
Анан ошол мектепте дагы биз көбүнчө ошол жанагы эркек менен аялдын ортосундагы мамиле, бири бирин сыйлоо жана гендердик теңдик деп атабыз ошол жөнүндө маселе, ошондой эле психологиялык жактан так жардам көргөзсөк деген көптөгөн азыр пландарыбыз бар. Буюрса ошол пландарды ашырууга азыр аракет кылып атабыз. Чоң рахмат. Иштериңиздерге ийгилик. Пландарыңыздар ишке ашсын демекчимин. Ал эми кийинки суроо ошол алдыда кандай негизи кыялдарыңыз кандай кыялданып жүрөсүз ошол жөнүндө айтсаңыз. Менин эң негизи кыялдарым ушул биздин Кыргызстанда жаштарыбыз болочок, энелер болочок аталар ошол ден соолугу чың болсо деген кыялым бар. Себеби көйгөйлөр көп болуп атпайбы азыр? Мына аборттун көрсөткүчтөрү өсүп атат, энелердин өлүмү көбөйүп атат, жыныстык жол менен жугуучу оорулар көбөйүп атат, ажырашуулар көбөйүп атат, таштап кеткен балдардын саны көбөйүп атат. Ушул көрсөткүчтүн баардыгы тең ушу Кыргызстанда жок болсо, биздин Кыргызстан баягы өнүгүп өсүп аткан таза жаш муундар келсе, себеби эгерде үй бүлө пландоо негизинде балдар каалаган кош бойлуулуктан төрөлсө, кокустуктан эмес, каалаган кош бойлуулуктан төрөлсө, ошол балдар жакшы билим алышса, ден соолугу чың болсо, анан ошол биздин баягы келе жаткан муундарыбыз ошол ден соолугун, өздөрүнүн ден соолугун чыңдап, өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, ошондой эле үй бүлө кураарда ар бир жаштар өздөрүнүн үй бүлөсү боюнча жакшы бир кам көрүп, даярдык көрүп үйлөнүшсө деген бир кыялдар бар. Ошонун баарын тең мен кыздарга, балдарга айтат элем. Өзүңөрдү даярдап, ден соолугуңарды даярдап, анан ар бир баланы пландап, анан баягы каалаган кош бойлуулуктан төрөлүп балдардын баары тең. Анан ынтымакта, чыр-чатагы жок, ажырашпай, балдарды таштабай, жакшы бир жаш муундар болсо деген бир ой тилектер бар. Чоң рахмат. Эң акыркы ушу бүгүнкү чыгарылыштын жыйынтыктоодо сизге эркин сөз. Эркин сөз эми эмнени эксең ошону аласың деген жакшы бир макал бар. Ошол биз эмнени кандай маалымат берип, кандай окутуп, кандай баягы салымыбызды кошсок, ошончолук биз ошончолук баягы жыйынтыкты алабыз. Ошондуктан биздин кошуп аткан салымыбыз ушул ден соолукка көп кийин бизге жакшы бир жыйынтыктарды алып келсе. Анан дагы айта турган нерсем жаштарга ошол өзүнүн репродуктивдик саламаттыгын сактап, ошол баалап, анан ошол өзүнүн саламаттыгын баягы өзгөчө бир мындай кандай десем, жоопкерчилик менен өзүнүн ден соолугуна мамиле кылса, мен ойлойм көп жакшы жетишкендиктерге жетебиз. Чоң рахмат дагы бир жолу. Ыраазычылык билдирем. Эң сонун менин тажрыйбамдагы эң сонун интервьюлардын бири болду. Анда эмесе достор, бүгүнкү бизде КАПС организациясынын жетекчиси Бактыгүл эже болду.